Görгө карыз болуп калдык. Макин өткөрүп коелу эми. Гүлжигит коёр жаат. Жан дурдаганга отказ кылбайсыздарбы дешипчи. Себеби көп ырчылардыкы даже отказ болуп кеткен концерттер бар экен. Талайбек Тургановдорларын ырдап атам. Билип аласыңар, айтпай эле коечу. Баш дегендей. Уктап турсам эле чачым өсүп кетти дегендей. Терим көбүрөөк сатылып кетсе спорт аркасында. Айткан сөзүм өзгөчө шекер болуп, тамдыбы, микрофонун алдыма сунуп турат, таң нуру дегендей, мне кажется, сүйлөп кете берген экен да. Айгызым Бишкек Каракол жана дагы Ошко деген ырлар менен бардыгыбызга белгилүү болгон Сурма жана Тотаминди кимдер гана тааныбайт. Бүгүн дагы ушул Тайкежен абдан сонун концерт берүү алдында турат. Концерт кандай болот, аны биз Со ТВ каналы чалдырып берүүгө даярбыз. Ал эми азыркы тапта даярданып жаткан учурлар экен. Кандай даярдык болуп атат, аны чогуу биргеликте сурайбыз. Келиңиздер. Алгач эле дагы ушул сахнага чыгуу үчүн жалпы ырчылардын бардыгы даярданычу, киримдөөчү бөлмөгө эле түзгүрөлү деп чечтик. Кандай даярдык болуп атат, аны көрөлү. Азыркы тапта да ушул концерттин күнөөкөрлөрү кызуу даярдануу учурунда турат. Алгач эле айымдардыкы эң кыйыны ушу чач, бет анан көйнөктөр. Куттуктайбыз эже, буюрса концерт баштоо алдында турасыздар, кандай даярдыктар кандай болду? Биринчиден жалпы сиздердин жамаатыңыздарга саламатсыздарбы? Көптөн күткөн концертибизди бүгүн берген атабыз. 10 ноябрда аябай күндөп күттүк. Даярдыктар жакшы, буюрса анан өзүңөр айткандай аял кишинин ызы чуусу көп, бетибиз, чачыбыз анан формабыз деп бир саат болду жасанып атканыма. Азыр буюрса бир нече мүнөттөрдөн кийин концертибизди баштайбыз. Негизи эле бул концерт 25 октябрь болмок, сентябрь болмок, бирок шартка байланыштуу, кырдаалга байланыштуу жылып калды. Ошол жылдырган учурда программа бир аз өзгөрдүбү? Жылдырган учурда бир аз өзгөрүүлөр болду, бирок толук түрдө өзгөрүлгөн жок. Негизи өзүңүздөр билгендей эле филармонияда быйылкы жылдын эсебинен бүт бардык концерттер жандуу үн менен коюлсун деген талап коюлган. Биз да ошол талап менен буюрса концертибизди жандуу коелу деп атабыз. Жандуу болгондо өзүбүздүн ырдап жүргөн бардык эстрадный ырларды ырдайбыз. Андан сырткары инструмент менен комуз, гитаранын коштоосунда ырдап беребиз. Анан негизи эле мына айтып калбадыңызбы? Жандуу ырдагандар филармонияга, жансыз ырдагандар билбейм, эми биз бул жакка келгенде даже айтышты, силер жандуу ырдаганга отказ кылбайсыздарбы дешипчи. Себеби көп ырчылардыкы даже отказ болуп кеткен концерттер бар экен. Анан биз эмнеге отказ кылмай элек, коебуз дедик, ошол датада эле коебуз деп. Биздин 25 сентябрда болмок бул концертибиз, бирок тилекке каршы элдин баары билет. Эң негизгиси заман тынч болбосо ырдага болбойт дейт. Анан ушул Баткен жергесинде кырдаалга байланыштуу бир аз концертибиз жылдырылган. 25 сентябрда концертибиз тактап айтканда бүгүнкү күнгө 10 ноябрга жылдырылды да. Ошондо. Жакшы. Негизи эле көптөгөн ырчылар менин көйнөгүм мынча сом же болбосо концертке мынча сом кетти дейт. Сиздин көйнөгүңүзгө канча сом кетти? Эми мен антип пиарлабай эле коеюн, бирок концерттин даярдыгына, расходуна көп эле акча жумшадык. Биздики жандуу болгонуна байланыштуу ар бир аспаптарды, ушул ансамбль, топ ойноп аткандардын ар бирине төлөп беребиз. Андан сырткары концерттин жасалгасы, анан көйнөк майда ызычууларым көп эле акчаны чачпаш дегендей. Уктап турсам эле чачым өсүп кетти дегендей. Ошол макияж дегендей, макияж кошпой эле коеюн. Негизи көп эле расход болду, бирок мынча сомманын тегереги деп айтпай эле коеюн. Демөөрчү ким? Демөөрчү биздин баса Нитро компаниясы бар. Суусундук. Негизи биз Нитро компания менен күндүн ошол ысык кезинде Нитронун сезонунда договорлошконбуз. Тилекке каршы сентябрда болот турган концертибиз 10 жылганына байланыштуу аз келе албай калышты, бирок Нитро компаниясында, суусундук компаниясында бизде колдоо бар. Бизден рекламага кетти, төлөп койсуздар. Ооба, буюрса төлөп коебуз. Анда ийгилик буюрса концертте дагы ийгилик өткөрүп алыңыздар.
Наки, агай, құттықтайбыз. Бұйырса аябай соның болот атат негизи эле концертке даярдыктар канча убакытты талап кылды? Бұл концерт негізі сентябрдың 25-інде болмақ. Анан тилекке каршы кичине баягы баткен окуясына байланыштуу концертибиз атымен болуп калган. Мына Кудайдын буйруган күнү бүгүн экен. Бүгүн 10 ноябрь күнү ошо улуттук филармонияда концертибизди жандуу берип атабыз. Дал ушул концерттин башталганда эле Талай Бектурганов агабызга арналган ырлар менен башталды. Талай Бектургановдун ырларын ырдаганда элдин баардыгы ушундай жапырт эле кол чаап аябай сонуп отурушат. Негизи эле планда ушул барбы? Да көрүп алабызбы азыркы кийинкиде да? Ооба, бүгүн көбүнчө ошол өзүңүздөр көрдүңүздөр Талай агамдын, Талай Бектургановдун ырларын ырдап атам. Анан негизи эң алгачкы ырдаган ырым Талайга деп аталат. Бул ырдын сөз оонун өзүмдүн Аяш акем Дүйшөнбек Сатыбалдиев агам жазган. Ошонун ырын менен аштым. Бул ырды эң алгачкы ушул ыры менен ачыңыз деген идея бул Жылдызбек Турсунбаев болду. Экөөбүз 2 күн мурун 3 күн мурун сценарий түзүп, анан биринчи ушул Талай элеси болгондуктан Тото Мединага ушул Талайгыды эскерүү кылып туруп ачпайсызбы дегенден мен макул болдум. Анан бүгүн Кудай мырза жакшы кетип атат концертибиз. Анан агай айланып келип баягы финансы жагы чыгат да канча акча кетти? Кантип даярдыгыңызга башкасына? Эми канча акча кетти? Балаңыз бир нерселерди айтты. Эми 2 расход болуп калдык чынында. Биринчи ушу 25 сентябрда расход болдук рекламага. Андан кийин дагы бүгүн 10 ноябрда 2 расход болдук. Бирок жакшы, эч кандай карыз болгон жокпуз. Кудай мырза концертим өзүн актап, баардыгын азыр эле төлөп, жакшы маанайда концерт өткөрүп атабыз. Чоң рахмат агай. Ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат сиздерге да. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Кийинки концертке келиңиздер. Достор, биз бардыгыбыз жакшы көргөн өзгөчө чыгармаларыңызды сыйлап уккан, анан акыркы учурда Wi-Fi жок беле деген чыгарма менен агайыбыз аябай сонун чыгармаларды жаратып келе жатасыз. Агай, көргөнүзгө кубанычтабыз. Кандайсыз? Денсаулыктарыңыз жакшы? Саламат. Дал ушу концертке да келип калсыз агай. Негизи эле ушу Тото Медин агабызды кандай сүрөттөп бере аласыз? Кандай мүнөздөп бере аласыз биринчи? Тото Медин кандай бала? Тото билип аласыздар, айтпай эле коеюнчу. Негизи эле кандай мүнөздөп бере аласыз? Мында кандай дос сиздерге? Тото менен таанышканыбызга көп жыл болду, ушу чыгармачылык. Мен эми ал убакта айылда болчумун. Ырларын угуп, кийин шаарга келип таанышып, дос болдук. Ошол майрамдарда, тойлордо чогулуп калабыз. Дал ушул концерт азыр жандуу сонун өтүп жаткан учуру, анан көпчүлүк айтып калды филармонияда мындан кийин жалаң гана жандуу үн менен концерт беришет деп. Анан агай, сиздин кийинки концертти качан көрөбүз өзүңүздөн? Биз эми адаттагыдай эле салтка айланган февраль айында. Келерки жылы февраль айында отчет концерт беребиз күйөрмандарга. Жалаң жандуу үн менен. Буюрса. Анан
жанагы акыркы чыгарган ырыңыздар Wi-Fi жок беле деген чыгарма боюнча суроо бергим келип турат. Дагы ошондой хит боло турган чыгармалар барбы? Эми бир ырды хит болот деп айтыш кыйын негизи. Бу элдин табитинде табыш кыйын. Wi-Fi-га 3-4 жыл болгон чыкканына. Быйыл мындай күч алды го дейм. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз ага. Келиңиз анда бүгүнкү күндүн күнөөкөрлөрү Тотомидин байкебиз менен Сурма жекебизге жакшы бир каалоо тилек айтсаңыз. Эми талай элеси тобу деп чыгармачылык агабыз маркум Талайбек Тургановдун ысмын алып жүрүшөт. Ошол чыгармачылыгына ийгилик каалайбыз. Тотомидинге, Сурмага дагы да ушу кош кайрып дуэттерди жазып кыргыз маданиятынын куржунун толтура берсин. Чыгармачылык ийгилик каалайм, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Көрмандары көп болсун. Жанында ушундай дайыма жандаган жакшы достору болсун. Мынакей достор, менин турушум эле хайпта деген эжебизди таап алдык. Кандай салт эже? Ден соолук жакшы? Рахмат, өзүңөр кандайсыңар? Жакшы эже. Мынакей бүгүн Тотомидин агабыз менен Сурма жекебиздин концертинде сизди көрүп калдык. Андан кийин негизи эле концерт жагып атабы? Кандай жүрүшү, кандай экен, кандай баа берип атасыз? Концертке жаңы эле келип калдым. 2-3 эле чыгарманы угуп калдым. Баягы чыгармачыл адамга барыбир концерттин атмосферасы бул өзүнчө сонун, эс аласың, жагасың дегендей. Анан сонун концерт болот деп ишенемин. Негизи эле азыр жогоруда Сурма жекебиз айтып калды. Бул филармонияда жалаң гана жандуу ырдай алган ырчылар концерт берет депчи. Сизди дагы дал ушул жактан концерт бергениңизди көрө алабызбы жагандай? Билеттерим көбүрөөк сатылып кетсе спорт арнасында берем. Негизи жеке концертти берүү кандай болбосун, элге жагымдуу кылып берүү ар бир ырчынын кыялы да. Кудай буйруса филармонияга беребиз, спорт ордосуна беребиз, стадионго бергенди Кудайым насип этсин. Тотомидин өзү менин иним болот. Анан атайым бул тоюна, ар бир тоюна келип турам. Бүгүн дагы өзүмчө даярданып, азыр жакындап калдым. Колуман келишинче кыргызча айтканда кичине пакта коем го. Дал ушул концертте азыр сиз башында эле гитаранын коштоосунда колдоп коштоп турдуңуз. Негизи эле ушул гитара менен, гитара сиздерди Тотомидин байке менен тааныштырган болсо керек. Кантип таанышып калгансыздар? Негизи мен эч бир дагы ырчы менен тааныш болду кезимде Тотомидин байке менен тааныш болгом. Бул чыгармачылыктан сырткары деле баягы көптөгөн ага ини болуп ушундай жүрөбүз. Абдан ушунчалык бир адамгерчилиги күчтүү байкем. Анан баягы мен ал кезде студент, шоу бизнес, чыгармачылык деген менен эчтеке менен ишим жок кезимден эле ошо гитара байланыштырган. Силер айтмакчы, ошол гитара аркылуу ойнош керек болуп, анан таанышканбыз. Кантип болуп калдыңыз? Негизи эле буга чейинки рекламаларында Чыңгыз байке деп жүргөн, башка? Негизинде биз Тотомидин Жолдошов агабыз экөөбүз агайын элек жакшы мамиледебиз. Ал бир. Анын сыртында биз авторлошпуз. Анткени бул кишинин жазган оңондорунун бир 90% десем анда аша чапкан болом. Бир жарымына Шукулунун сөздөрүн мен сөзүн, ал киши оңону болуп экөөбүздүн чогуу жаткан чыгармачылыгыбыздагы ийгиликтерибиз бар. Ошонун жетегинде өзү сен алып барасың деп жүргөн.
ошол чыгармачыл бир жакшы изги ниеттин жетегинде сен алып барып бер деп жүргөн, бирок мурдагы коюлган бирок сен алып барып бер деп өзү баягы ошондой бир авторлоштук изги ниеттин жетегинде мага белгилеп айтып концерт берсем алып барып бересиң деп жүргөн эле. Буйрук экен 25-inde башында койгондо болбой калып, анан азыркыда мен бошоп калдым, анан алып барып берейин макул деп четке кагалган жокмун, анткени жакшы мамиледебиз. Анан бирезе айта турган көп нерсебиз бар да экөөбүздүн. Мисалы ар биринин тарыхы бар, мен кантип жазгам, ал онун кантип жазган дегендей. Ушуну улам дагы мага баягы бул кишинин концертин алып баруу жеңилирээк. Тааныбаган кишиңдин концертин алып барыш кыйын да. Негизи эле ушул концерттерди алып барып жүрөсүз, анан кийин сиздин өзгөчөлүгүңүз бул жалаң ырлар менен биргеликте, бул өзүңүздүн фишкаңыз катары эсептейсизби? Ой, эми мындай мүмкүнчүлүк негизи илгери ар бир кыргыз ушу азыркы мага окшоп сүйлөчү экен. Сүйлөп атканда эле жамактапчы. Айткан сөзүм өзгөчө шекер болуп тамдыбы, микрофонун алдыма сунуп турат таң нуру дегендей уйкашты сүйлөп кете берген экен да. Негизи анан бара баягы ушул нерсе көнөрүп, азыр 10 кыргыздын бирине, балким 100 кыргыздын бирине берилген сыяктуу өнөр. Анан буга таң алган кыргыздар да бар жерде биз да кубанып калдык, кудумдап калабыз. Негизи анан дагы ушул агай менен биргеликте жакшы бир мамилебиз бар деп калдыңыз. Демек, гонорар эч нерсе алган жоксуз. Эми ортодо агайнылык жакшы мамиле болгондуктан гонорар деген маселе болбош керек деп ойлойм. Биз тек гана баягы алып барып берем дедим. Анан мисалы көңүл акчага байланса, анда ал жерде көңүл деген нерсе жоголот да. Ерасыл, кандай концертке кандай даярданган? Сен бүгүн эмне кылып, эмне кыласың? Мен бүгүн ырдайм, бирок негизи биз аябай көп даярдандык. Уже 28 күн болду даярданып жүргөнүбүзгө, аябай көп болду да. Бүгүн сахнага чыгып эмне шылдырак менен ойнойсуңбу же ырдайсыңбы? Шылдырак ойнойм, ырдайм. Ошентем. Азабат. Анан Ерасыл, мынакей ушул концертке даярданган негизи бизге сырттан көргөндөргө анча билинбейт, анан даярданганда кыйынчылыгын билет бекесиң? Аябай кыйынчылык болду, бирок көбүркө карыз болуп калдык, көбүркөлөрдөн кутулдук, ушундай болду. Карыз болуп калдыңарбы? Карыз, анан аларды кутулуп кыйынчылыктар болду.